Адистик тандап алуу адам баласынын жашоосундагы эң маанилүү учур. Мындай чечкиндүү кадамды жасоодо жаңылыштыкка жол бербөө керек. Медицина, агартуучулук, курулуш, укук коргоо, тикмечилик, ашпозчулук жана башка тармактар баарына бирдей каалгасын ачып турат. Бирок туура тандоо жасоо ар бир адамдын өз колунда. Андыктан адистик тандоодо кесиптерге саякат көрсөтүүсү жаштарга жол көрсөтүп, багыт берүүдө жардамга келмекчи. Мен пирожный жасалам, апама жардам берем. Таттуу токучтарды жакшы көрөм. Таттуу мен жакшы бала болсо, апам дүкөнү сатып берет. Мага торттун үстүндө гүлдөрү аябай жагат. Кремиси таттуу. Туулган күнүмдө көп таттууларды жейм. Печеньеси казат менен чай ичкен суунун. Мен тогондо торт, пирожное жасап иштейм. Кондитер таттуулардын түрүн жасап даярдаган адам. Ошондой эле таттуу азыктарды сатуу менен алектенгендерди да кондитер атап коюшат. Изилдөөлөр боюнча бул эң байыркы кесиптердин бири. Учурда бул адистикке болгон талап күч. Кондитер атайын жасалган гана рецептти карманбайт. Алар ойлоп табууга, өз алдынча жаңылык киргизүүгө шыктуу болушат. Кондитерлик чыгармачылыкты талап кылган кесип. Аларды сүрөтчү, скульпторлор менен бир тепкичке коюшат. Бул ишти аркалагандарга топтогон тажрыйбасына карап разряд берилет. Кондитер болуу үчүн орто адистештирилген билим алса болот. Алар кумшекер азыктары боюнча кондитер, ашпозчу кондитер жана коомдук тамактануу азыктары боюнча технолог адистиктерине ээ болушат. Мен бул колпакты тандагандын себеби башка тортторду деле көрдүм карапчы. Бирок могу колпак башка торттон көрө кыйыныраак көрүндү да магачы. Анан өзүм кыйындан сразу эле оорунан көрөйүн деп чечтим да. Эрлан эркек балдар көп тандай бербеген кондитерди кесипти тандап алганына өкүнбөйт. Анткени бул анын балалык кезден берки кыялы, жүрөгүнүн тандоосу эле. Таттууга жакын болгондуктан апасы катып койсо да айла амал менен аларды таап жеп алган учурлары көп эле болгон. Эс токтотуп бой жетери менен алыскы райондон борборду көздөй, дал ушул кондитердик кесипти өздөштүрүү үчүн бет алат. Кичинекейимде ишинен жакшы көрчүм. Апам бекиткен конфеттердин баарын мен жечүм да. Анан чоңойгондо ошол ширинди жакшы көргөндөн кийин ошону өзүм жасап жешти кааладым да. Анан кийин ошентип бул жакта 95-сейде повар кондитер бар деди. Келип тапшырдым, жакшы болду башында. Анан бир-эки торт жасагандан кийин уже кызыгуу өтө эле күчөп кетти да. Анан күндөн күнгө изденип, интернеттерге кирип, анан ар бир практикага чыкпай, ар жака практикага чыктым да. Ар жердин тортторун көрдүм, жасалыштарын көрдүм. Мен келечегимде 5 жыл, 10 жыл өтсө дагы өзүм дагы кондитер элестетем да. Анткени ушул кесипти тандагандан кийин ушул кесип менен аягына чейин чыгам да. Эрлан сыяктуу бул кесиптин арты менен келечекке даңгыр жол чабам деген үмүттүү кондитердик багытта билим алып жаткан бул жердеги балдардын дээрлик бардыгы карманат. Алардын бири Адина. Аз убакыттын ичинде эле таттуу майда токоштордон тартып торттун бир нече түрүн жасаганды өздөштүрүп алганы аны кубантат. Ал ар бир кесип ардактуу жана ошол эле маалда талбаган эмгекти талап кылаарына көзү жеткенин айтат. Бул торту жасаганга чейин көп нерсени үйрөнүш керек экенин билдим. Ар бир иштин өзүнө жараша кыйынчылыгы бар экенин билдим. Буга чейин сатып алып жеген, мисалы үчүн бул кесип менен тааныштыгым жок учурунда бул торттор аябай оңой көрүнчү да. Бирок бул жөнөкөй эле торту жасаш үчүн дагы көптөгөн мээнеттер талап кылынышын түшүндүм да. Кондитердик кесипти өздөштүрүп жаткан студенттер үчүн практикалык көнүгүүлөр өтө маанилүү. Себеби окуп билим алуу жетишсиз. Ал үчүн көргөн билгениңди жүзөгө ашырып, өз колуң менен жасоого жетери жок болсо керек. Жашоо тарыхын батырган китеп, Кыргыздын улуттук аспабы, жайлоодогу көк шиберге тигилген боз үй жана башкалар. Бир нече сааттык эмгектин арты менен жаралган таттуулар эми мугалимдердин сынына коюлат. Фантазияларын ишке ашырган студенттер үчүн устаттарынын пикирин угуу маанилүү. Керектүү кеп кеңеш, орунду сын, келечекке пайдасын берет. Мындай милдетти Тамара Касиева 30 жылдан бери артынып келет.
айтымында кесипке болгон күчтүү кызыгуу жана талбаган эмгек гана мыкты адис болуп чыгууга шарт түзө алат. Эң биринчи кезекте кесипке кызыгыш керек. Анан биринчи келген күндө эле сурайм, силер эмнеге окуганы келгенди билесиңерби? Билебиз, эмнеге келдик? Кондитер деген эмне деп анан мээге чабуул жасай баштайм да. Анан кондитер деген ким гана айткылачы. Анан ар бала ар кандай айта баштайт. Кээ бирөө билбейт, кээ бирөө унчукпайт. Торт, даже кээ бир окуучулар торт эмне экенин билбеген алыскы райондон келгендер бар дайымы. Кийин лабораториялык сабактарга киргенде уже эжем оны мен баягыда айтып бере албай калган турбаймын деп анан өзүлөрүнүн уже билбей калган эмелерин эмете башташат да. Илгерки кадрларды билесиңер да, өзүлөрүнүн кесибин үйрөтмөйүнчө окуучуларды кое бербейбиз да. Лабораторияга киребиз, лабораторияга киргенде багылар жыргашып, жана өзүңүздөр көргөндөй аябай сонун даярдай башташат. Мен бар экенимди деле унутуп калышат ушундай да. Булар бала да. Менимче 5-6 жашта болушум керек. Ал убакта үйдө анан биз кадимки эле сахарды анан кара чайга чылап, ошону кайнатып кандайдыр бир ширин конфет сыяктуу бир нерсе жасаганбыз да. Ошондо үйдөгү эжемдер менен кошулуп жегенбиз, ошону аябай жаткан да. Негизи мен өзүм таттууду аябай жакшы көрөм. Ошол себептен ошондон улам таттуу улам бир нерселерди жасап, анан кийин кадимки эле таттуу фруктылардан бир нерселерди эритип жасап, ошондон улам кондитерге кызыгуум арта баштаган. Андан кийин бир аз чоңойгондон кийин тортторго кызыгып баштадым. Анан бир пирожный, кекстерди жасап баштадым өзүм. Анан ошондон улам мен өзүмдүн алдыма максат койгом. Ошондой кондитер болуп, таттуу нерселерди жасап өз алдымча. Анан кийин элерге дагы кубанычына шерик болсом депчи. Ошондон улам бул жакка келип тапшырдым. Мен кондитер болгонум менен ушунчалык сыймыктанам. Себеби кондитер кесиби бул эң керектүү кесип да. Бул кесип менен эч жакта жумушу жок калбайсың. Бул Кыргызстанда гана эмес, чет өлкөлөрдө да ушунчалык бааланган, ушунчалык жакшы кесип болуп эсептелинет да. Кондитер ашпозчуларды даярдап чыгарган номер 91 лицей 50 жылдык тарыхка ээ. Өлкөдөгү бирден бир адистештирилген окуу жай мындан башка кесип ээлерин чыгарбайт. Билим берүү мекемеси быйыл 450дөн ашык окуучуну кабыл алган. Жетекчиликтин айтымында кондитер болууну каалаган жаштардын саны жыл өткөн сайын артып барат. Анткени азыркы тапта эмгек рыногунда бул кесипке болгон талап чоң. Мына акыркы статистика боюнча, мына биздин изилдөөбүз боюнча 90% бүтүрүүчүлөрдүн 90%ин ишке орношкондугун биз тастыктап атабыз. Эгер чындап келсе, эгер колунан келип иштегени мисалы каалагандар 100% ишке орношууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Бир гана талап бул өзүнүн адистигин өздөштүрүш керек, ошону билип алып кетиш керек да. Бизде окуу контракттык жана бюджеттик негизде жүргүзүлөт. Басымдуу көпчүлүгү албетте мамлекет тарабынан каржыланат. 70%ке жакыны бул бюджеттик негизде окугандар, 30%ке жакыны бул контракттык негизде окугандар. Окуу мөөнөтү 10 айдан 12 айга чейин. Контракттык негизде 12 ай, себеби дегенде ал жерде тапшыргандардын баардыгы эки адистик менен чыгышат. Окуу программасынын 60%ын бизде өндүрүштүк окуу ээлейт. Башкача айтканда өндүрүштүк окуунун эки түрү бар. Бул өндүрүштүк окутуу өзүнүн окуу жайынын ичинде, экинчиден окуу жайынан тышкары, мисалы ашканаларда, ресторандарда, чайканаларда, кафелерде практикадан өтүшөт. Биз Борбордо жайгашкан менен бардык 7 региондун өкүлдөрүн окутуп атабыз да. Сырттан көбүрөөк келишет, себеби дегенде социалдык пакет бар бизде. Социалдык пакеттерди эмне түшүнөбүз? Бул бекер жатакана. Бул жакшы ийгиликтүү окуусун өздөштүрүп жаткандарга стипендия. Өзүбүздө тамактанууга мүмкүнчүлүктөр бар. Жатып окуганга бардык шарттар түзүлгөн. Андан тышкары бизде кароосуз калган балдарды да окутабыз. Социалдык жактан муктаж болгон үй бүлөлөрдөн чыккан балдарды да окутуп атабыз. Бул социалдык реабилитациялык группа деп атайбыз. Бул жерде бир 30га жакын бала алабыз жыл сайын. Миң уккандан бир көргөн артык. Андыктан кондитер кесибин тандап алган жаш улан кыздарды Борбор калаадагы белгилүү кондитердик фабрикалардын ички кухнясы менен тааныштырууну туура көрдүк. Адинанын шубагасына Сладости Востока кондитердик үйү туура келди. Аталган кондитердик ферма Борбор калаадагы бирден бир алдыңкы таттууларды өндүргөн ишкана. Эмгектенгендер да өз ишинин мыктылары. Көп күттүрбөй болжошкон убакта Адинадагы кондитер үйүнө келип калды.
Gel Acınov. саламатсызбы? Саламатчылык, gel. Перчатки giy. Бүгүн биз кичинекей бөбөктөргө арналган кичинекей ханышадан торт жасайбыз. Мага жардам бересиңби? Ой, же колумдан келишинче жардам берем сизге. Жакшы. Gel анда тоз баштайлы. Бул сапар кондитер болуп 6 жылдан бери эмгектенген Сабина Белекова жаш Адиске көргөн билгендерин үйрөтүп, бул кесипти аркалоодо пайдасын тийгизе турган маанилүү кеп кеңештерин бермекчи. Кээ бирде стрессовый ситуациялар деле болот. Заказдар көп болуп калганда жетишиң керек. А уже өзүңө жараша болот да. Мен үчүн кыйынчылык деле болбойт. Анткени мага Себепсиз. мага жагат. Үйрөнүп калгансыз да. Колум көн калды анын үстүнө. Башында мага деле кыйын болду. Кыйналып, даже кээ бирде ыйлаган учурларым деле болду. Алаңгыча сөз арасында бат эле торттун негизи даярдалып алынды. Өзгөчөлүгү мында эч кошулмасыз нукура каймак колдонулат экен. Андан соң таттуу токош жасоодо өзгөчө көңүл бурууну талап кылган учурга келип жетти. Ал аны жасалгалап коозду эле. Өңдөрдү туура тандап алуу кондитердин негизги милдеттеринин бири. Бар жур жасап көрдүң белең? Ооба, жасап көргөм. Торттун кайсы түрүн жасай аласың? Алдын ала. Алдын ала негизи буга чейин бал тортун жасачумун. Андан кийин бул окууга тапшырып үйрөнгөнүмдөн бери негизи бардык эле тортторду жакшы эле жасап калдык, үйрөнүпчү. Иштин жүрүшү менен биргеликте тажрыйбалуу Адис Адинага кондитердик кесиптин бир топ сырларын ачып берди. Ал арада кезек торт жасоодогу эң кызыктуу учурга келип жетти. Ал крем менен торт үстүнө сүрөт түшүрүү эле. Антпе, түз карма. Түз карма. Бул жерде сөзсүз чыгармачылык талап кылынат. Сабина Белекованын айтымында кичинесинде кондитер болгусу келген менен башка кесиптин ээси. Бирок баары бир максатын орундатып 7 жылдан бери той, жагымдуу күндөрдүн ээлеринин кубанычын тең бөлүшүп келет. Ушул кесипти тандап алган жаштарга берген кеңешим чыдамкайлык болуш керек. Ар бир жумушту кылдаттык менен аткарыш керек, тыкан болуш керек өзүңө. Анткени продукция менен иштейбиз да. Ар бир кыймыл аракетибизге контролдоп турушубуз керек. Негизи ушул кесипти тандап алган жаштарды туура деп эсептейм тандаган. Анткени бул кесип менен сен жолдо калбайсың. Бул жака келип көп нерселерди үйрөнүп алганын айткан Адина көп жылдык тажрыйба топтогон адистердин деңгээлине жетүү сезими ойгонгонун айтат. Түз карма. Кондитерге болгон кызыгуумду арттыра алды да бул жерге келип дагы да көп нерсени үйрөнүп жасагым келди торторду. Ушундай булар жасаган торторду мен өзүм колум менен өзүмчө жасагым келди да. Буюрса аракет кылып жасайм. Эң алгачкы таттууларды байыркы гректер ойлоп тапкан экен, бирок дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө бат эле тараган. Ал эми эң алгачкы торт 15-кылымда Италияда пайда болгон. Азыркы таптада дүйнөгө аты тараган кондитерлер таттуу азыктарды жасоо боюнча ат салышып келишет. Алар француз кондитерлеринин падышасы аталган Гастон Ленатер, британиялык Дэвид Кейкс, япониялык Садахару Аоки, австриялык Адриано Зумбо жана башкалар. Алсак ар бири өз алдынча уникалдуу. Дагы бир кызыктуу факт. Белгилүү Рататуй мультфильминде кондитер Гастон Ленатер прототип катары тандалып алынган. Ал эми армян кондитердик фабрикасы 4,41 тонналык өтө чоң шоколадты даярдап, дүйнөлүк рекордду жаңылаган. Тандап алган кесибиң сени менен өмүр бою жашап, жеке жашооңо таасирин тийгизип, коомдогу ордуңду аныктайт. 1% талант, 99% аракет жана эмгек. Бул кесипти өздөштүрүп алып кетүүнүн бирден бир формуласы. Ошондо гана көксөгөн максатың орундалат. Чындыгында талбаган эмгек дүйнөгө таанымал адамдарды жаратып, алар коомго болуп көрбөгөндөй эбегейсиз салым кошушкан. Мүмкүн сен дагы ушул адамдардын катарын толуктап, алардын сабынан орун аласың.